Ышая китеби. Биринчи бөлүм. Амостун уулу Ышаянын Жүйүт жана Иерусалим тууралуу Жүйүт падышалары Узиянын, Жотамдын, Ахаздын, Хискиянын тушунда көргөн көрүнүшү. Асман уккун, жер кулак салгын, анткени Теңир сүйлөп жатат. Мен уулдарды өстүрүп жогору көтөрдүм, бирок алар мага каршы чыгышты. Өгүз өз ээсин билет, эшек та кожоюнунун акырын билет. Ысрайыл болсо мени билбейт, өз элим түшүнбөйт. О күнөөгө баткан эл, мыйзамсыздыктын оор жүгүн тарткан эл, кылмышкерлердин тукуму, бузулган уулдар. Теңирди таштап коюшту. Ысрайылдын ыйыгын жек көрүп, артка бурулуп кетишти. Өзүнүн өжөрлүгүнөн кайтпагандар, силерди дагы кайсы жериңерге урсам болот? Ар бир баш жара, ар бир жүрөк оорулуу, анын бутунан башына чейин соо жери жок. Жараат, тырык, ириңдеген жара, тазаланбаган, таңылбаган, май менен жумшартылбаган. Жериңер кыйратылды, шаарларыңар өрттөлдү, талааларыңарга эккениңерди өзүңөрдүн көзүңөрчө эле башкалар жеп жатат. Душмандар талкалап кетпесин, баардыгы ээн калды. Ошентип Сион кызы Жүзүмзардагы чатырдай, бактагы алачыктай, курчоодо калган шаардай болуп калды. Себайот Теңир бизге бир аз калдык калтырбаганда, биз Содомдой болуп калмакпыз, Аморго окшоп калмакпыз. Теңирдин сөзүн уккула. Содом төрөлөрү, биздин Кудайдын мыйзамына кулак сал, Амор эли. Мага силердин көп курмандык чалганыңардын кереги эмне дейт Теңир? Мен силердин бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыкка чалган койлоруңарга, борго байлап семиртилген малыңардын майына тойдум. Букачарлардын да, козулардын да, улактардын да канын каалабайм. Менин алдымда туруш үчүн келгениңерде, короомду тебелебегиле деп, силерден ким талап кылып жатат? Мага курмандыктарды алып келгениңер бекер. Жыпар жыттуу зат түтөткөнүңөр мен үчүн жийиркеничтүү. Ай жаңырган күнгө, ишемби күнгө, майрамдык жыйындарыңарга чыдай албайм. Анткени мыйзамсыз иштерди кылуу менен катар эле майрамдайсыңар. Силердин ай жаңырганда өткөргөн майрамдарыңарды жана башка майрамдарыңарды менин жаным жек көрөт. Алар мен үчүн оор жүк, аларды көтөрүү мен үчүн оор. Колуңарды сунганыңарда силерди көрбөш үчүн көзүмдү жумуп алам. Канчалык жалынып жалбарсаңар да мен укпайм. Анткени силердин колуңар канга толгон. Жуунгула, тазалангыла, менин көз алдымда жаман иштерди кылбагыла. Жамандык кылганыңарды токтоткула, жакшылык кылганды үйрөнгүлө, чындыкты издегиле, эзилгендерди куткаргыла, жетимдерди коргогула, жесирлерге болушкула. Ошондон кийин гана келгиле, ошондо талкуулап көрөбүз дейт Теңир. Эгерде силердин күнөөлөрүңөр кыпкызыл болсо, мен аны аппак каардай агартам. Эгерде кочкул кызыл болсо, мен аны ак чүндөй агартам. Эгерде тилимди алууну каалап, мени уксаңар, анда жердин ырыскысынан жейсиңер. Эгерде баш тартып өжөрлөнсөңөр, анда кылычтан өлөсүңөр. Анткени Теңир ушинтип айтып жатат. Адилеттик өкүм сүргөн ишенимдүү шаар бузулган аялдай болуп калды. Ал шаар акыйкаттык өкүм сүрүп турган шаар эле. Азыр болсо киши өлтүргүчтөрдүн шаарына айланды. Күмүшүң күйүп калды, шарабың суу кошулуп бузулду. Төрөлөрүң мыйзамды бузуучулар, уурук кескилердин шериктештери. Алардын баардыгы белек алганды жакшы көрүшөт, пара алганга умтулушат, жетимдерди коргошпойт, жесирдин арыз муңуна кулак түшүшпөйт. Ошондуктан Теңир, Себойот Теңир, Ысрайылдын кудуреттүүсү мындай дейт. Душмандарымды жазалоо менен өзүмдү ыраазы кылам, душмандарымдан өч алам. Сага каршы өз колумду сунам. Сени шакарга салып, баардык кошумдулардан тазалайм. Сенден коргошумду бөлүп салам. Сага мурдагыдай кылып башкаруучуларды коем, баштагыдай кылып кеңешчилерди коем. Ошондон кийин сени чындыктын шаары, ишенимдүү борбор деп аташат. Сион акыйкаттык менен куткарылат. Анын Кудайга кайрылган уулдары чындык менен куткарылат. Ал эми баш тарткандарга жана күнөөгө баткандарга өлүм, Теңирди таштагандар да өлүп жок болушат. Алар эмен токойлор үчүн уятка калышат. Аларга силер аябай тартылып турчу элеңер. Силер өзүңөргө тандап алган токойчолор үчүн алар маскара болушат.
Анткени силер жалбырагы күбүлүп калган, эмен дарагындай, суусу жок бактардай болосуңар. Күчтүүсү чалдыбары чыккан кийимдей болуп калат. Анын иши учкундай болот. Экөө бирге күйөт. Эч ким өчүрбөйт.